Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Венесуэланын президенти америкалык соттун алдында жооп берет. АКШнын аскер күчтөрү тарабынан Венесуэлада атайын операция жүргүзүлүп, өлкөнүн айпагына сок курулганы жана президент Николас Мадуро менен анын жубайын кармап кеткени маалымдалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, кармоо операциясынан кийин Венесуэланын президенти АКШнын сотунун алдында жооп бериши мүмкүн. Расмий Вашингтон бул аракеттерди мыйзамдуу операция катары баалап, кошумча маалыматтар кийинчерээк берилерин билдирүүдө. Окуя эл аралык коомчулукта кеңири талкуу жаратып, дүйнөлүк саясаттагы олуттуу кырдаал катары бааланууда. Буга чейин Венесуэланын баш калаасында жарылуулар болгондугу кабарланган. АКШнын башкы прокурору Николас Мадурого коюлган айыптарды атады. АКШ бийлиги Венесуэланын авторитардык башчысын кармап кетип, наркотерроризм, мыйзамсыз курал сактоо жана маңзаат аткечилиги боюнча айып такканын расмий билдирди. Николас Мадурого жана анын жубайы Силия Флореске АКШда Нью-Йорктун түштүк районунда айып тагылганын 3 январда АКШнын башкы прокурору Памела Бонди жарыялады. Николас Мадуро Америка Кошмо Штаттарына каршы Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Максатта байыңзат терроризме, кокаин импорту, курал жана жардыргыч зат сактоо боюнча кутум уюштурган деп айыпталууда. Алар жакын америкалык жердеги америкалык сотто америкалык сот адилеттиги алдында жооп берет. АКШ президенти Дональд Трамптын айтымында Венесуэладагы операция күч органдары менен биргеликте ишке ашырылды. Америка Кошмо Штаттары Венесуэлага жана анын лидери президент Николас Мадурого каршы ири масштабтуу операцияны ийгиликтүү жүргүздү. Ал кармалып, аял менен кошо өлкөдөн чыгарылды. Бул операция АКШнын укук коргоо органдары менен биргеликте жүргүзүлдү деп жазды Трамп. Венесуэланын бийлиги менен тыгыз алакадагы Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын бүгүнкү аракетин куралчан агрессия деп атап, кырдаалга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. АКШны айыптаган билдирүүлөр Беларустун, Ирандын, Кубанын атынан жарыяланды. Аргентина бул операцияга колдоосун билдирди. Европа биримдигинин башкы дипломаты Кая Каллас АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен байланышып, соңку окуяларды талкуулаганын, Шаркет Мадурону легитимдүү жетекчи деп тааныбай турганын жана Венесуэлада бийлик тынч жол менен өткөрүлүп бериши керек деп эсептей турганын айтты. Ошону менен катар ал кандай аракет болсо да буунун уставынын принциптери сакталышы зарылдыгын белгиледи. Бир катар америкалык мыйзам чыгаруучулар, айрыкча демократтар, Трамптын администрациясынын бул аракетинин мыйзамдуулугу суроо жаратарын айтып чыгышты.
жана аскердик күч колдонуу маселесинде Конгресстин уруксаты зарыл экенин эскертишти. Булак Азаттык. Орусиядан балдар Кыргызстанга паспорт менен гана кирип чыга алышат. 20 январдан тартып Орусиянын 14 жашка толо элек жарандар үчүн айрым чет өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да чыгып кирүүдө паспорт талап кылына баштайт. Орусиянын чек ара кызматы маалымдагандай 20 январдан тартып Орусиянын 14 жашка толо элек жарандар үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүк чет өлкөлөргө чыгууда жана кирүүдө тегин тастыктаган документ болуудан калат. Анын ордуна баланын жалпы жарандык паспорты же ата-энесинин балдары тууралуу маалымат киргизилгени биометрикалык эмес паспорты талап кылынат. Мындай тартип Абхазия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Түштүк Осетияга кирип чыгууда мурдагы нормалардын ордун алмаштырат. Мындан тышкары жашы жете элек балдарды чек арадан алып өтүү үчүн ата-энесинин макулдугун нотариалдык жактан тастыктаган ишеним каты керек. Эгер ата-энесинин бири каршы болсо, бала чек арадан чыгарылбайт. Чек ара кызматы ошондой эле аталган өлкөлөрдүн жарандары Орусияга кирип чыгуу үчүн эл аралык келишимдерге ылайык ички паспорттарын колдоно алышарын да эскерткен. Булак Азаттык. Салют атмакчы болгон Манаста автоийин баштык кылган айдоочу айыпка жагылды. Манас шаарынын Азаттык аянтында автоийин баштык кылган айдоочуга айып пул салынып, унаасы айып короого киргизилди. Бул тууралуу шаардык медианын маалымат борбору кабарлады. Маалыматка ылайык айдоочу борбордук аянттын кирүүгө тыюу салынган бөлүгүнө унаасы менен кирип, фейерверк жардыруу аркылуу жарандарга кооптуулук жараткан. Аталган факт боюнча айдоочуга 5500 сом өлчөмүндө айып пул салынып, унаасы айып короого киргизилди. Манас шаарынын медиасы шаар тургундарын жана айдоочуларды коомдук жайларда тартипти сактоого, жол эрежелерин так аткарууга чакырат. Чүйдө массалык мушташка шектөө 29 жаран кармалды. Чүй облустунун Сыгата районунда массалык мушташка катышкан делип 29 жаран милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул тууралуу облустук милициядан бүгүн 3 январда кабарлады. Маалыматка ылайык 2 январда милицияга Сыгата районунун айылдарынын биринде жаштардын ортосунда мушташ болуп жаткандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Анын негизинде окуяга тиешеси бар 29 адам Чүй облустук ички иштер башкармалыгына тиешелүү тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн жеткирилип, аталган факт бейбаштык негизинде кылмыш иши козголду. Белгилүү болгондой, мушташ айылдагы дөкөндүн унаа токтотуучу жайында автоунаалардын жүргүнчүлөрүнүн ортосунда унаа токтотуучу жайга байланыштуу пикир келишпестиктен чыккан. Натыйжада 11 адам кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары коомдук тартипти бузгандык үчүн 13 адамга карата майда бейбаштык менен протоколдор түзүлдү. Тергөө иштери улантылууда.